Элибиз ар бир сөздүн маанисин терең түшүнүп, ага кастарлап мамиле кылган. Сөз бул акылдын, жүрөктүн жана дүйнөнү түшүнүүнүн куралы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз сөз таануу аркылуу ар бир сөздүн түпкүлүктүү маанисине көз жүгүртөбүз. Сөздүн күчүн жана анын биздин жашообуздагы ордун терең түшүнүү үчүн сурамжылоо жүргүздүк. Алгач дал ошол сурамжылоого күбө болуп, андан кийин ар бир сөздүн маанисин терең чечмелейбиз. Тамызгы деген эмне? Тамызгы мен оюмча от жагардагы эң биринчи колдонулган ичке жыгач десек болот. Кичинекей жыгачы. Ал эмне кызмат аткарат ошондо? Эми отту тутандырып бериш үчүн. Тамызгы дегенди уктук беле? Тамызгы бул мындай бир нерсени от жагып атканда колдонуучу сөз деп ойлойм. Тамызгы от жагуу үчүн керектелген кургак чөп, бутак же тез күйө турган отун. Бул сөз негизинен үй тиричилигинде от жагууда жана мешке от салууда колдонулган. Кыргыз эли илгертеден отундун түрлөрүн айырмалап, тамызгы деп тез тутана турган, негизги отунду күйгүзүүгө жардам берүүчү майда барат нерселерди атаган. Сөздүн келип чыгышы. Тамызгы сөзү тамыз деген негизден алынган. Тамызуу деген сөз да бар. Ал от тутантуу, күйгүзүү дегенди билдирет. Кыргыз тилиндеги бул сөз түрк тилдерине да тиешелүү. Мисалы, казак тилинде да тамызгы деп колдонулат. Бул сөздүн түпкү мааниси от тутантуу же күйгүзүүгө байланыштуу түшүнүктөрдөн чыккан. Чыгармалардан мисал: Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинен. Суук түн, атчан адамдар бадалдан тамызгы чогултуп, от жагууга аракет кылышты. Төгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларында кыштын ызгаарында колумтого тамызгы жетишпей, от кеч тутанды. Жусуп Туросбековдун ырларынан сүйүүнүн оту жалындап жанат, тамызгы керек жүрөккө адат. Бул жерде тамызгы метафоралык мааниде колдонулуп, сүйүү сезимин күчөтүүчү нерсе катары берилген. Тамызгы бул от жагууга керектүү кургак чөп же отун гана эмес, ал жалпы эле отту тутантуучу, энергияны жандандыруучу нерсе катары да колдонулат. Көркөм адабиятта бул сөз сүйүү, үмүт, жашоо жалынын тутантуу сыяктуу символикалык маанилерде да учурайт. Сандыкты билебизби? Сандык ооба. Ал эмне? Жанагы үйлөрдө болот го, кийим салышат го. Аны кулпу менен күлүштөшөт. Дагы эмнелер салат? Чоң энелер кийимдерин салып коюшат. Ошо керек эмес буюмдарды ошо сандыкка салып коюшат го. Силерде барбы сандык? Бар. Эмнелер салып колдоносуз? Баягы тойго алып барышат го материалдар. Ошолорду салып коюшат. Сандык деген баягы чоң энелерибиз кийим салган, ошол сандыкта турабы, буюм салган. Колдоносузбу? Азыр колдонбой калды го дейм көпчүлүгү. Сиздердин үйдө барбы? Бизде бар, бизде бар. Эмнелерди салып, кандай функция аткарат көбүнчө сандык? Көбүнчө ошо төшөктөрдү, кийим, ошолорду салып коет. Сандыкпы? Сандык эмнени салабыз кызым? Сандыкка вещилерди салабыз. Кандай болот сандык? Сүрөттөп берчи. Мындай тырпыштыкта жеринен жабылат. Сандык бул негизинен кийим-кечелерди, баалуулуктарды сактоо үчүн колдонулуучу жыгачтан же металлдан жасалган капкагы бар буюм. Сандыктар көп учурда үй ичинде сейрек кездешүүчү буюмдарды сактоо үчүн колдонулган. Кыргыздарда сандык үйдөгү баалуу, маанилүү нерселерди сактаган. Адатта өзгөчө эстеликтер, кийимдер, акчалар жана башка маанилүү нерселер салынган буюм катары белгилүү. Сөздүн келип чыгышы. Сандык сөзү кыргыз тилинде байыркы убакта пайда болгон жана орто кылымдардагы колдонууга жарамдуу болгон буюмдарды сүрөттөп турган. Сандык жоокерлердин, саякатчылардын, көчмөндөрдүн салттык жашоо шартында маанилүү ролду ойногон. Өзгөчө сандыктардын үстү сүрөттөр, чиймелер же оймо чиймелер менен кооздолуп, эстетикалык мааниге да ээ болгон. Сөздүн этимологиясы кыргыз тилинин сан же сана деген тамырынан алынган болушу мүмкүн. Бул сактоо же жыйноо деген мааниге ээ. Чыгармалардан мисал: Чыңгыз Айтматовдун романынан. Сандык ичинде кыска мезгилде көп нерселер сакталып келген. Бул анын жашоосундагы эң баалуу эстеликтер болгон. Төгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынан. Ачкан сандыгынан ар кандай кымбат баалуу буюмдарды көрдү, бирок эң кымбаты ошол мезгилдердин эски жазууларынан калган каттар эле. Алкул Осмоновдун ырларынан. Кичинекей сандыкка сактадым, актыгымдын ар бир жолу жатканын. Дөңгөч деген эмне билебизби? Дөңгөч деген чоң адам болсо керек. Чоң адам, Ооба. Дагы эмнени туюндурушу мүмкүн? Дөңгөч деген чоң дөө адамдар болот го, ошону эле
деп ойлодум мен. Дөңгөч деген илгертен эле кыргыздардын айтылып келген сөзү. Бир нерсени тап неме алганда чоң ата бабаларыбыз дөңгөч деп дөңгөчтү алып келип бир нерсени мындай чаап неме кылганга дөңгөч деп колдонулуп келген кыргыздардын буюму да бул. Дөңгөч депчи. Дагы тереңирээк айтып берсеңиз, дагы эмне кызмат аткарат бул? Мисалы, чаап деп айттыңыз да. Мисалы үчүн дөңгөчтү кыргыздар мындай өздөрүнүн турмуш тирчилиги эле нерселерине колдонгонда бир эле мындай эт чапканга, мисалы үчүн дөңгөчтү алдына ошол нерсенин бир балтанын же бир тешенин мизи түшүп кетпес үчүн атайын бир жыгачтардан катуу өрүк же жаңгач, жаңгактын жаңгак дарактарынын мындай жоон жерлеринен жылмалап аны атайлап жасалгалап жасашканда аны дайым ошондой. Анан кээде ошол эле немелерден дөңгөч кылып отурганга стулчик кылып да жасап колдонушкан да, дөңгөч депчи. Отурганга дагы, отурган нерсени дагы дөңгөч деп аташкан, Отурган нерсени дагы дөңгөч деп алып келип мына дөңгөчкө отурайынчы деп дөңгөчтү дагы колдонушкан. Эми дарактын түбүндөгү тамырынын үстүндөгү калган жагы дөңгөч да. Мындай эме кылып кирчимде отун кесип эме алышат го, ошондой. Мисалы азыр бул жерде дөңгөч барбы? Көрсөтүп бере аласызбы? Бул жок, дөңгөч жок. Мына даракты кесе турган болсок, ошонун калган жагы дөңгөч болот. Дөңгөч бул бутаксыз, чырпыксыз кесилген дарактын түбү. Бул сөз кыргыз тилинде негизинен эки мааниде колдонулат. Түз маанисинде кесилип калган дарактын же бактын жерге тамырлап калган түбү. Башка маанисинде кээде жалкоо, жарданып калган же аңкоо адамды сыпаттоо үчүн колдонулат. Кыргыз эли турмушунда бул сөздү көбүнчө ооз-эки кепте же адабиятта метафора катары пайдаланып келген. Бул сөз колдонулган чыгармалар. Кыргыз акын жазуучулары дөңгөч сөзүн көбүнчө адамдын турпатын, мүнөзүн, жашоодогу ордун сүрөттөө үчүн колдонгон. Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат чыгармасынан. Бул чыгармада карып калган жигит же күчүн жоготкон ат дөңгөчкө салыштырылып айтылат. Мисалы, жылдар өтүп күч кубаты кеткен соң адам да дөңгөч сыяктуу болуп калат экен. Алыкул Осмонов жаштык, бойдалган ойдун дөңгөчү сыяктуу, таштап кете албас ойлор турат жашырып. Бул саптарда дөңгөч адамдын эски, орунсуз ойлоруна салыштырылган. Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба чыгармасынан. Кесилген дарактын дөңгөчү сыяктуу, ушул элди түбүнөн кыйып жибергиле. Бул мисалда дөңгөч элдин түбү, тамыры катары колдонулуп, элдин жок болуп кетүү коркунучу жөнүндө айтылган. Эгер кыргыз макал лакаптарына кайрылсак, мындай сөздөрдү көп кездештиребиз. Кесилген дарак дөңгөч болот, сабаксыз эл өкчөлөт. Бул макал тамырынан ажыраган элдин келечеги, бүдөмүк экенин түшүндүрөт. Дөңгөчтөн гүл чыкпайт. Бул сөз шалаакы, жалкоо адамдан жакшы иш күтүүгө болбойт деген маанини билдирет. Дөңгөч сөзү жөнөкөй эле бир кесилген дарактын түбү эмес, өмүрдүн, күч-кубаттын, тарыхтын же адам мүнөзүнүн бир символу катары адабиятта, турмуштук тажрыйбада колдонулуп келген. Чалма деген эмне? Чалма билбейт экенмин. Уккансызбы буга чейин? Жок. Чалма деген сөздү уккансызбы? Чалма? Такыр уккан эмессизби? Чалма. Чалма баш айланта орулуп, орому көп болгон баш кийим, негизинен кездеме же жибек жуулук узун лента сыяктуу болуп, башты айланта ороп салынып, өзгөчө диний кызматкерлер, аксакалдар жана кээ бир этностук топтор кийген. Кыргыздарда жана жалпы түрк элдеринде чалма баш кийимдин кадыр барктуу символдорунун бири болгон. Сөздүн келип чыгышы: чалма сөзү түрк тилдерине тиешелүү жана чалуу, башкача айтканда айланта ороо, ороп коюу деген сөздөн келип чыккан. Бул сөз араб жана фарсы тилдеринде да кездешет. Мисалы, араб тилинде мусулман дин кызматкерлеринин баш кийими, ал эми фарсы тилинде чалма деп аталат. Орто кылымдарда мусулман аалымдары, даанышмандар жана бийлер чалма кийишкен. Чыгармалардан мисалдар: Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романынан. Чалмасын оңдоп, кара сакалын сылап, карыя көзүн алыстаткан бойдон ойлуу сүйлөдү. Касымалы Баялиновдун чыгармаларынан. Чалмасын артка тартып, жүзүн ачып, сөзүн улантты. Ал Токумбаевдин Ажар романынан. Молдонун ак чалмасы башына жарашып, сүрдүү көрүнчү. Чалма бул жөн гана баш кийим эмес, ал сый урматтын, кадыр барктын, кээде динге берилгендиктин белгиси катары каралат. Кыргыз адабиятында бул сөз көбүнчө аксакалдар, молдолор жана кадыр барктуу адамдар менен байланыштуу сүрөттөлөт.